Elhamdülillah. Erkek ayalına muhabbet kандай kılат? Bardык dünya жүзүндөгү кыздардан, яғни аял затынан аялын өйдө көрсүн. Энесинин өйдө көрсүн деген максат эмес бу жерде. Энесинин өйдө жакта өзүнүн орду бар. Андан кийин, яғни башка аялдардан деп атабыз да, башка аялдардан өйдө көрсүн. Канчалык шайтан сулуу кызды же сулуу аялды көрсөтүп азгыра турган болсо, мен аялым мындан да сулуу, мындан да жакшы, мен үчүн өзүнүн атасын, бир туугандарын курбанчылык кылып мен үйүмө келди го. Мен тамагым жасап берип атат, кийимим жууп берип атат, бардык кызматым кылып атат деп, аялдын жакшы жактарын эстеп, көзүн сактаган болсун да. Анан аялына жумшак, жакшы сөздөр сүйлөсүн. Mesela үйүнө келгенде, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya habibati, اشتقت إليك من الصباح إلى المساء في العمل كنت أفكر فيك من الصباح إلى المساء أحبك في الله سبحانه وتعالى أدعو لك حتى تكونين مسرورة في الدنيا والآخرة يا حبيبتي. Деп ушундай сөздөрдү айтсын. Сүйүктүм, Аллахтын саламы, рахматы, берекеси сизге болсун. Мен сизди кечке чейин сагындым. Иште жүрүп, сенин үчүн фикир кылдым сени. Канткенде бактылуу кылам деп. Сени жакшы көрөм Алла үчүн. Деп жакшы сөздөрдөн айтып, үйүнө келгенде кичине колун көтөрүп өп койсо деле болот, иншалла. Акырын жакшы жылуу кучагына алып келатканда, иншалла, мисвак менен тишин тазалап келип, ошо аракет кылсын, иншалла.